Бүгүн Чүйдө жүк ташыган поезд 17 жаштагы уланды сүзүп кетти. Кырсык Жайыл районундагы түшкө маал болгон бала жандандыруу бөлүмүнө түшүп, тилекке каршы өзүнө келе албай үзүлгөн. Бишкектеги Ферре көчөсүндө жайгашкан турак үй өрттөнүп жатканын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өрттү өчүрүүгө 3 өрт өчүрүүчү бөлүм тартылды. Токмокто жолбун иттердин таландысында калган бала, тургундар чара көрүүнү талап кылышууда. Окуянын видеосу соц тармакта тарап, коомдо резонанс жаратууда. Тургундар тиешелүү органдарга кайрылышты. Токмоктогу жолбун иттин баары жайга чогулуп жок кылынат. Бул тууралуу шаардын мэри Спутник басылмасына билдирген. Анын айтымында тиешелүү кызматтар баланын иттерге таланганын уккан соң дароо ошол жерге барышкан. 3 айдан берки ишти күчөтүүгө тапшырма берилди. Мэрия бүгүн 10 жолбун ит атылганын кошумчалады. Джеки Чан казакстандык фигуристке оюнчук пандаларды белек кылды. Италияда өтүп жаткан кышкы Олимпиада оюндарынын алкагында өткөн көрсөтмө номерден кийин белгилүү актер Джеки Чан муз үстүндө чыгып, казакстандык Олимпиада чемпиону Михаил Шайдровго 2 жумшак панда белек кылды. Маалыматка ылайык, көрсөтмө программалары ишемби күнү өткөн. Шайдаров муз аянтына Кунг-фу панда мультфильминдеги башкы каарман Понун образында чыкты.